Oyun aябай кызыктуу, жакшы деңгээлде өттү. Oyundan keyin birinchi marta geçmedi. Koçey. Kim uşak etti? Oyuncular. Журналисттерди толугу менен киргизбей атат. Киргизбей атат. Na, endi buyaktada. Men buyaktамын. What can we do here? I don't understand. Ассаламу алейкум достор, мен Жөнүнбек Санушналиев, бул спорт хаб долбоору. Биз дагы деле Астана шаарындабыз, 5-дүнүлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Бирок кечеги күнү Көкбөрү боюнча финал болду. Кыргызстан менен Казакстан бир кызыккан беттеш кылды. Ошол беттеш тууралуу бүгүнкү биздин чыгарылыш. Оюн учурунда кандай абалдар болду, оюндан кийин эмне болду? Ошонун баардыгын көрсөтүп беребиз сиздерге. Биз менен болуңуздар, каналга лайк басып, комментарий калтырып, бизди колдоп коюңуздар. Анда эмесе кеттик. Баса бул акыркы видео. Эгерде сиздерге ушундай влог форматтагы видеолор, контент жакса, сиз комментарий калтырып коюңуздар, балким биз муну улайбыз. Кеттик. Райис, бүкіл бала шағалан бәрі алып келген, келді алып, бір адам ғана келеді, болды. Бизди азыр ушул жерден чыгарып полностью ушакка чейин. Ушул күнгө чейин осмотр болгон жакта журналисттер келип, толугу менен тарттык. Азыр болсо мынакей бизди кетирип атат. Ушундай экен бул. Ренжимендер деп туруп айдап экен. Сіздерді айдап отыр. Полный айдап атпайбы? Жок, карайсыздар, бизди дагы казактар да айдап атат. Полный кетирип атат. Көзді көріп, сендерге тиіскен жоқпыз. Екінші мұны өтіп жатыр, ренжімен. Ол. Почти поляның шетінде отырдыңдар ғой, футбол көргенде. Буга чейин деле ушундай көрүп атканбыз негизи, кубалаган эмес эч ким. Ол, ренжибейсиз. Кетирди полный бизди. Мынакей азыр журналисттерди полный кетирди. Казагын да кетирди, кыргызын да кетирди. Эши кылып тартпагалы атат да. Ладно, кеттик. Оюндар тууралуу ушул күнгө чейин жакшы эле оюн болуп аткан негизи. Аябай жакшы болгон, эми бир жигитче болбой калды. Жакшы оюн, достойный оюн көрсөткөн жок. Эмне дейсиз? Эми бүт эле жалгыз биз эмес, бүткүл дүйнө жүзү көрдү. Кытайлар чыгарып аткан интернеттерин өзүнүн Instagram соц тармактарына. Алар эмес, казактар өздөрү деле комментарий жазып атат. Комментарийлерди бүт окудук. Казак эли жазып атат. Ордош элибиз эме деп атат да, баягы. Жигитче оюн болгон жок. Красивый оюн көрсөтө алган жок эч ким. Достойный утулсаң болмок деп атат да, баягы казак элинчи. Эми баары эле көрдүк го, эми судьяларды көрдүк. Биздин жигиттерди канча камчылады, сабады. Тиштери сындык балдар. Эмконун тишин көрдүк, Эмконун тиши сынып көрдүң, Манастын көзү көргөн. Эрландын колу чыгып кеткен бе, эмне бул? Кубантайдын бети эле таптаза го, камчы урут да. Камчы менен уруза дагы баягы. Жакшы жигитче воюн. Мен биздин жигиттер воюндар дейм да. Ушуга чейин көрүп аттык, сиз ушу балдар менен жүрүп, алардын физикасын көтөрүп аттык. Балдар күчтүү экен, табында экен кадимкидей көрүнүп турду. Балдар күчтүү. Биз мындай күч баш эмес, бир 10 баш өйдө экенбиз. Атыбыз да күчтүү, жигиттерибиз да күчтүү. Булар эми ар бир улакчы, булар жоокерлер да. Күчтүн, биримдиктин символу. Булар бири-бирине аябай жакшы күйүшүп, жакшы оюн көрсөттү. Бирок баягы эле калыстар. Көрүңүз, бар медианы кубалап чыкты. Акыркы голун прямой эфирден көрсөткөн да жок. Кандай киргенин эч ким көргөн да жок. Барына Алла күбө. Мынакей азыр журналисттерди толугу менен киргизбей атат. Киргизбей атат. Енді қашанда болмасын, біз қонақжай халық болған. Ага, биз кай жерге барасың? Кай карабыз? Журналисттер ошондо эл менен отаяк киреби?
әрине Қырғызстан құрама командасы. Приказ кім айтты? Приказ кім айтты? Сіздің үлкесі, Наки, журналистер. Игралға қашты бір өсті. Hey guys, what do you think about this situation? What is it? She has very strong views about it. I don't understand. They've let us be there, take photos, take videos. Alright, from the front line for all the matches, this is the most important one, the finals. They don't let any of us in. What can we do here? I don't understand. We have accreditation. Yeah. They give reasons. Do you understand? There is no reason. There's no reasons, right? So, well, I'll just have to enjoy the match from here then. Ужас, көрінер ме бұяқтан ошол шетелдіктағы біз журналистерді кіргізбей қойды, ешкімді кіргізбей қойды. Журналист жоқ бұяқта. Міне қапқалдан келіп тартып жатқан ойыншыларды көріп жатсыздар, құрметті көрермендер. Жетінші нөмірдегі ойыншы бірінші сырғыны салым салып Қарып мүмкіндік бермеу тиіс. Қазір Қырғызстан командасының шабуылы және алғашқы салым бұл жерде Дастан Русланов. Ешкімді кіргізген жоқ. Көкпарда кіріп жатқанбыз, көкпарға келгендері кіргізбей қойды бұлар. Не деп ойлайсың? Тақырлы журналистерді ел арасында отырға деп салды да. Ой, мен білмеймін бұл жақта емде қылып жатады. Ізі жүріп кетпесін деп жатады тоқшайды да. Білмеймін, айта алмаймын. Өте начар көрініш бұл. Журналистер еме жоқ дегенде жада қалса сүрет тарта тұрған журналистерді кіргізбей жатады. Жақшынақай сүреттерді шығаш керек те жоқ дегенде. Найки достар, бұяқта ошол Қазақстанның көрермандар екен. Толығыменен. Көбі ошол студенттер екен де көрсе. Есеп 2-0. 2-0. 6 минут өтті. 6 минут, 2-0. Беке қаршы, бізді кіргізбей қойды, жақынырақ. Бірақ ошондуктан біз азыр көрермандарға келіп, көрермандармен чогуу отыралы чечтик. Көкбөрү! 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 Кыргызбыз, биз утабыз, эй! Эй! Биз кыргызбыз, биз утабыз, эй! Биз кыргызбыз, биз утабыз, эй! Эй! Биз кыргызбыз, биз утабыз, эй! Ну, здесь празднуют сейчас представитель команды Кыргызстана. Но упустили, давайте будем честны. При выходе из большого круга мы упустили. Кыргызстан! 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 Әсіресе осы 7-ші нөмірдегі ойыншы Дастан Руслановтың ерекше қимылын атап өту керек шығар. Дастан Русланов астындағы бар. На, енді бияқтады. Мен бияқтамын. қазір міне үшінші Барын ортаға салу керек, ал енді не дейміз? Қырғызстандық бауырларымызды жеңісімен құттықтаймыз. Әрине, трансляцияның барысында айтқанымыздай, бізде бірде сіз жеңерсіз, бізде бірде біз жеңерміз. Әйтеуір осы көкпар мен көкбөрінің ат үстіндегі өнердің мерейін асырып, сіз біздесіп жүре берейік.
другая четверка появится. Сейчас видел его? Жесткая игра Вот будет. это жесткий был. Да. Каска. Нормально, да. Yeah. That was a good game, man. Yeah. Very tough guy. All the refs have to hide this. Oyundan кейін біріншілік көшпеді. Қойшы, кім ұшалып кетті? Oyuncular. Кәдімгідей ойыншылар ғой. Oyuncular кәдімгідей ұрып, қамшымен чап, башқа. Вот там бетін кәдімгідей көріп қалған. Тебе кто сделал? Кім ошонда? Қайсыл ойыншылар? Қой. Номерлер есіңдерде? 9-шы номері да. 9-шы номер бе? Серьезно? Башқа біздің қалыстар көрді ошоны? Бүт бар көрішті бияқтан барын жа қалсар шақыр алды. Шақырбайлы ошоның барын. Шақыр. Бұл қандай болсын азыр? Көрдіңдер туғандар азыр мынакей біздің қалысты ойыннан кейін қамшылай үшті. Рухат, мен де қошыл көзіме. О, аз қотты. Біздің қалыстарды шақырып қалайыншы. Рухат көрермандар, мына жақын эле болуп өткөн финалдык беттештин башкы калысы жаңыбызда турат. Oyun тууралуу айта кетсеңиз. Oyun тууралуу айтсам, oyun көрдүңүздөр, жакшы болду. Канча бул жактан да канча эреже бузулса да көз жумдум. Анткени аябай үстөмдүктөр аябай болуп атты. Оюнчулардан, бияктан oyun бүттү. Крупный счет болгон үчүн. Oyun бүттү, кел аттык. Oyun бүткөндөн кийин бул полянын жээгинен дагы оюнчулар келип камчылап, судьялардын баарын бир сыйра сабап кетишти. Кайсыл номердеги оюнчулар жана эмне сөздөрүн айтты? 9-чу номер. Бирге дедиби? Оюндан баштап эле сөгүп жүрдү. Бизди дагы, и оюнчуларды дагы. Эч нерсе деген жокпуз, баарына көнүп, правила менен алып бара бердик. Көп эреже бузулду, бирок арасынан айла жок. Ушундай болуп калды, эрежени толук иштете алган жокмун. Камчылап атышты, ар кандай нерсени кылып атышты, бирок толук эрежени иштете алган жокмун биздегидей. Наоборот, биздикилерди чыгарып аттым. Азыр бир чара көрүлөбү ошол оюнчуларга? Билбейм, айта албайм. Биринчи оюнду көрдүңүздөр да, эч нерсе болгон жок. Азыр эми экинчи оюн бүттү, крупный счет менен утулдук. Ошондо дагы келип алып, силер таза судья тесиңерби деп андай камчы чаап, уруп, сабап, бизде ушундай жаңжал болуп кетти. Буга чейин мына сүйлөшүүлөр болду да, казак тарап менен, казак калыстары менен. Ооба, казак кандай мына ортого мына бир келишимге келгенсиңер да. Эми бул жерден баарына көрүнүктүү окшойт, канчалык деңгээлде алган ылдый жактагы экенин калыстары. Ошол менен биз менен барып окуган калыстар айтты, уялдык, туура эмес кылышты, туура эмес суд этишти. Биз эми эчтеке деп дей албайбыз деди. Болду, ошол болду. Азыр биздин оюнда эч бир эреже бузулган жок. Баарын правилада кандай болсо ошондой кетирдик. Бирок сөз жок, кыскасы, сөз жок. Руками тоже, камчем тоже. Понял? Сколько? После игры. Кто сделал? Сколько? Казаки. Игроки. Гогол, казактар. Сиздерге тийген жокпу, эч тийген жок. Молодцы. Нургазы ойгор го жана башка калыстар. Кел, сарайда. Дастан, красавчик. Красавчиктер. Өтө тапсат. Бексултан вообще красавчик. Демек азыр биздин улакчылар билбейт экен. Ошондой абал болуп калган. Биздин ошол башка калысты сабап кетишкен. Булар азыр жогоо эле экен. Мен оюнчу азыр булар барат, анан кийин териштирет. Федерация өкүлдөрү, биздин министерство териштирет. Анан кийин чара көрүлөт.
Сарыге, ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Қандайсыздар? Жақсыдар, ташкент аласыз. Нұрғазы еке, кетіп барсам басшы еді. Сарайға білгеннен кейін шақырып пайда отпайды. Мені бастырып кештім, маған кештеп тұрмай. Нұрғазы кіші кетеді. Ойыншылар тұр ғой. Немені Нұрғазыны? 9-шы номер. Қазақтардың. Пресса, на награждение выходим, все. Пресса, уходим. Асқар Салымбеков өзі келіп тұр. Асқар Матқабылович, білесіңдер, ошол көкбөріні түзген адамдардың бері. Уағында ошол федерация президенті болған, ошол ережелер жазылып отқанда, ошол адам түздің тұсындай теше сор да. Нурдин, ассалаумалейкум. Соң болды негізі кетейші. Қырғыз елінің атына рахмат айтам. Өте соң болды, бетінде сүріп кетті. Қандай болды? Қазанда болған. Ойын соның болды бұйырса. Кім екенін дәлелдедік оқшайды жерде. Бұйырса, Қырғыз елінде жеңішімен құттықтайсыз. Барыңызға чоң рахмат. Қуаныштамыз. Айбай. Сөз та шықпайды. Шындай таза ойын болса, біздің таза ойын болса, Қырғызстан номер 1 болды. Чоң рахмат. Біздің балуандар кетті. Азаматтарына ке. Қарачышыны Қырғыз жігіттерін. Мынаки жаңағы ушул ойыншылардың арасынан көрінбейді. Көрдіңіздер? 9-шы номердегі ойыншы көрінбейді. Біздің ошол башкы қалысты сабағаны азыр жоқ. Қачып жүрөт. Қырғызстан Республикасының Көкбөрі халықаралық федерациясының президенті Құрманқұл Зулушев мырзаны шақырамыз. To present the awards and to present the certificated President of the International Көкбөрі Federation, Republic of Kyrgyzstan, Kurmanqul Zuluşev. Сертификаттарды табыстаушы Қырғызстан Республикасының спорт, туризм, мәдениет және жастар саясаты министрі Мақсұтов Алтынбек мырза шақырылады. Present the certification, Minister of Tourism and Sport of the Republic of Kazakhstan, Ербол Мырзабосынов. Бірінші орын алған үшін Қырғызстан құрамасы марапатталады. Of the Republic of Kyrgyzstan.
Мынакей, биздин команда сарайга келди. Манай сонун ичинде, манай сон. Сен алпаңыз эт. Казак германдардагы ошол Кыяс Ниязовдун сүркөчү болот. Ниязов деген фамилия өзү легенда да. Ойын аябай кызыктуу, жакшы деңгээлде өттү. Биз көптөн күткөн оюн болчу ушул казак туугандар менен. Ошол эл күткөн оюн болчу, ишеничти актадык болушунча. Колдон келген аракетти кылдык. Ошол таза оюн болду, таза уттук, таза жеңиш менен кеттик. Ошол. Бул турнирде өтө кооз салымдарды салдың, анан жалпы эле мындай канча салым салдың, казак гана өзгөчө казак туугандардын атаандаштары тууралуу айтып кетсең. Эми атаандаштар күчтүү болчу, бүт мыкты балдар, казак туугандар менен аябай кызыктуу болду. Эми 4 салым салдым жалпы турнирде. Экөөнү финалда салдым, экөөнү. Ушундай болду окшойт. Ошол оюнчулар казактар өздөрү кандай атпашты айтып атты да, бизденчи ошол камчылап кетип атышты, ошол жактан азыр ошол калыста камчылап кетиптир деп. Сизге кандай мамиле болду? Мага таза эле мамиле болду окшойт. Оюн учурунда болуп атты бир аз эми. Ал оюн ичинде калды. Таза оюн болду. Биздин казактардын аттары көп калып калды, биздин аттар әлсиз ба? Эми аттар күчтүү эле го. Казакстанда алдыңкы аттар сборный болгондой мыкты аттар келди. Бүгүн аттар 4-5 рет кулап калды. Одан да көп. Эми биздин аттар тактиканы ошондой коюп чыкканбыз. Аттар күчтүү экен биздики. Балдар андан күчтүү экен, уттук. Азыркы учурда ошол тиякта биздин түшүнүгүбүз боюнча ошол Казакстандын 9 номеру жанагы биздин Нургазы башкы калыс менен азыр экөө сүйлөшүп атыптыр. Бизди аяка жакындаткан жок, өз ара сүйлөшсүн деп журналисттер жакындаткан жок. Макул эми, алыстан карап туралы, анан кийин угабыз эмне айтканын. Азыркы учурда ошо биздин мынакей азыркы жылдыздар да мынакей могу ушул беттеште, ушул мелдеште мынакей Нурдин Болотбеков жана мынакей Дастан Русланов экөө чынында жылдыз болду, чынында ишке жарашты. Рахат. Экөөнүн интервью алып атышат. Азаматтар, чындык азаматтар. Чемпион болушуңуздар менен куттуктайбыз. Финал тууралуу кандай эмоциялар болуп жатат? Кубанычта чек жок. Бул жеңиш кыргыз элибиздин жеңиши. Жеңебиз деп келгенбиз. Кудайга шүгүр. Ойнодук, уттук. Полянын ичинде болгон нерсе полядо калат. Даярданганбыз. Атайын ушул оюнга келгенбиз. Ойнойлу деп. Ойнодук. Буга чейин Рустам мырза айтпады эле. Биз ошо Нуржан, Сейитбектер менен коргонууда ойнойбуз, жаштарга мүмкүнчүлүк беребиз деп. Мына Дастан менен Нурдиндин жылдыз жанында окшойт. Сиздер бул турнирде кандай максат кылдыңар? Ошол жаштарга кандай кеңештерди бердиңер? Бул турнирдеги жеке сиздин максатыңыз кандай эле? Тапшырмаңыз кандай эле? Тапшырма коргоочу болчумун негизи. Ошол коргоочулук позицияны аткарып жаштарга жолду жаштарга ачканбыз. Жаштар Кудайга шүгүр бизди уят кылган жок. Ойношту, колунан келгенин кылышты. Жеңишке ошолордун аркасы менен командалык оюнда баарыбыз бир муштундай болуп түйүлүп чыкканбыз. Ошо Кудайга шүгүр. Рахмат. Биринчиден Нуржан куттуктайбыз жеңиш менен. Кыргыз элинин атынан рахмат айтабыз. Бүгүн өтө мындай ойго келбеген эмоцияларды тартууладыңар. Сиздерге чоң рахмат. Ушу беттеш тууралуу, финал тууралуу кандай ойго келдиңиз? Кандай ойлор бар? Бүгүн биз көптөн күткөн мелдеш болду бул. Казак менен Кыргыздыкка. Эми көк бөрү бул Кыргыздын канына сиңген каада салт мурас оюну да бул көк бөрү. Бул көк бөрүнү биз казакка бермек эмеспиз, бербейбиз дагы. Көк бөрү үчүн ошо поляга биз башыбызды саймакпыз. Бирок Кудайга шүгүр. Биз жеңиш биз тарапта экен, балдар жакшы ишин аткарышты, уттук да. Мындай бай нерсе байкалды да. Могу көкпар караганда ошо көк бөрүгө биздин жигиттер башкача настрой менен чыгыптыр да, мындай кагылышуулар да аябай көп болду, чын айтканда. Ушуга чейинки көкпарда болгон жанагы ситуация ошол нерсе дагы таасир эттиби силерге? Албетте, буга чейин көкпардын эмне кылышып атты көкпарды? Көкпарды жеңди деп айта албайбыз. Нереально болуп калды да, чынын айтканда. Алып берип, салып бергендей болду. Биз көк бөрүнү утабыз деп чыкканбыз. Анткени көк бөрү биздики болчу.
көкпар бізге керегі деле жок, чынын айтканда. Көкпар биз үчүн спорт дагы эмес. Биз көкбөрү деп келгенбиз, көкбөрүнүн уттук көкбөрүн бербейбиз. Ошо. Чоң рахмат. Эң алгачкы башынан айтып кетейин. Башында мен 2 жыл Талаш шаарын жетектегем көкбөрү командасын. Анан кийин ынтымак командасына сунуш кылган. Могу Ноорус тамашта 2024. Ал жакта Ноорусто 9 май өткөндөн кийин бул жака көчмөндөргө курама командасына жетекчи болду дегенде бир чети мындай сүйүнүч болгон, бир чети аябай чоң жоопкерчилик болгон. Ошондуктан да мындай интервью бербей жүргөнүбүздүн себеби да ошол болду. Эми бул жактан biraz azırdan olma. Bir şey görüşlerge oyundu. Yani көкпардыкын кейдик, кайра бул жактан кубандык сезимдер азырында башкача болуп атат. Көкпар жөнүндө айтып кетсем болобу жана? Ол ичинде мукта эмелер болот, ошолордун баарын чыгарып алайынчы. Бардыңыздар, көрдүңүздөр ойунду. Биз негизи мен 3 ай 2 курам менен тең чогуу жатып, чогуу жүрдүм көлдө. Дайындыктарыбыз аябай жакшы болчу. Уктасак да, турсак дагы оюбуздун баардыгы ушу эки жактан тең чемпион болуп кетебиз деген ой болгон. Көрдүңүздөр калыстардын. Мынакей оюндан чыгып келатсак, Арслан деген булардын легендарлуу оюнчусу бар. Ошол айтат, мени главный судья кылып, мени дайындашмак дейт. Ал айтып атат, мен айткам дейт. Эгерде мен реальный карап, реальный судья деп берем. Эгер ошого макул болсоңор деп айткан экен да. Ага алар макул болуп, башка судьяны койду. Чыгып келатсак, казак элдери да айтып атат. Уят деп атат да. Уялып атабыз биз дейт. Кыргызстан командасы силер уттуңар дейт. Жана соцсеттерге, TikTok, Instagramдарга чыгып атат. Почти Казакстандын 90%, 95% кыргыз элинен кечирим сурап атат, көрдүңүздөр. Мен ойлойм, эл таразы эл сынчы дейт. Кудай буйрса, эки жактан тең чемпионбуз деп, мындай татыктуу, ишеничтүү айта алам. Ушундай суроо менен дагы адет биз негедир көкпар менен силердин бүгүнкү оюнуңар айырмаланып, силердин оюнуңарда негедир ат салуу көбүрөөк болду да биздин команда көкпар тарабынанчы. Неге балдар кандай ачуусу келди? Канча жерде жазаманга чыккан учуру да болду. Бардыңыздар, көрдүңүздөр дагы чейинки оюнду. Биз эле эмес, жалпы оюнчулар, жалпы эл мындай ызырынып калбады. Ачык эле биздин жеңиште колдон жыл болгондой болду да. Анан оюнга чыгып атканда сүйлөштүк балдар менен. Көкбөрү кимдики экенин, көкбөрү кимдин оюн экенин ушул жерге, ушул аренада далилдеп, буюрса чемпион болуп Кыргызстан желегин желбиретип, элибизде, жерибизде сүйүнтөлү деп дайындап чыкканбыз. Кудайыма шүгүр, Кудайым Аллахка чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Буюрса чемпионбуз. Баракелде. Анан калыстар жөнүндө кандай? Бүгүнкү силердин көкбөр оюнун кандай калыстар беришти? Калыстар өзүнүн милдетин, өзүнүн жумушун 100% так аткарды деп ойлойм. Эч кимге тарткан жок. Казак бир туугандарга да тарткан жок. Кыргыз бир тууган биздиге да тарткан жок. Татыктуу мындай реальный оюн кылып берди да. Оюндан кийинки абал жөнүндө маалымат бар. Нургазиев эмне болду? Анан кийин 9-номерде оюнчу эмне дейт? Оюндан кийин ошол биз трибуна жака элдерден бат алганы кеткенбиз. Ошондо Казакстандын оюнчулары, бир-эки оюнчусу биздин главный судьяны муштумуна буруп жиберди, камчылап салды деп уктук. Азыр моюнуна алышпай атат алар. Нургазы өзү айтты, мен Кудайга тапшырдым. Кудай өзү жазасын берсин деди. Биздин Көкбөрү федерациясынын президенти, жалпы ушу Көкбөрү федерациясы иштеген жалпы жамаатка, биздин эки команданын оюнчуларына, саяпкерлерге, жетекчилерге, физикалык жактан машыктырган тренерлерибизге, ошондой эле жалпы биздин колдоп келген көрөрмандардын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Баардыгына Алла ыраазы болсун. Аябай бул жерден сүрөп, балдарга аябай дух берип турат. Анан жанагы реальный сөзүн айтып, биз Инстаграмдарда немелерден окуп атпайсызбы? Казак бир туугандарга дагы Алла ыраазы болсун, ачыгын айтып, калыстыгын айтып, эң негизгиси жазышып атат, кыргыз элинен кечирим сурашып атат. Ошо жалпы жана элдерден да угуп калдык. Казакстан бүтүндөй казак элин 2-3 судья жаман көргөзүп койду деп атат да. Ошол ачык сөзүн айтып, Кыргызстандан кечирим сураган бардык казак элинен дагы ыраазычылык билдиребиз. Казак кыргыз бир тууган негизи. Bundan дагы
1-2 эменин айынан казак менен кыргыз эли асташпаш керек, жаман сөз айтылбаш керек. Кудайым буйрса мындан да жакшы болот оюндар. Буйрса жолугабыз да. Мындан кийин койлор. Достор, буйрса беттеш аяктады. Өзүңүздөр билесиздер, чыныгы кыргыздын оюну болгон Көкбөрү оюнун биздин жигиттер жеңди. Буйрса мен ойлойм бул башталышы гана. Көкбөрү оюну өнүгөт. Биз ушул канча күндөн бери көрдүк. Улуттун баары кызыгып, баардыгы көрүп, кызыгып атышат. Мен ойлойм, кийинки көчмөндөр оюндарында Кыргызстан өткөндөгү башкача бир деңгээлге чыгабыз. Барыңыздарга рахмат, лайк, комментарий баскыла. Ушул менен биздин сапарыбыз аяктады, балким жок. Бизден болуңуздар. Ассаламу алейкум. Той! Достор, эгерде сиз ушул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул видеодо, ушул командировкада өтө көп жумуш кылдык. Чын айтканда оор болду, бирок мен ойлойм, бүт тарапты көрсөткөнгө аракет кылдык. Толугу менен ушул Көкбөрүнү, Көкпарды чагылдырганга аракет да кылдык. Билесиздер, бизди эч ким каржылаган эмес, биз өзүбүздүн каражатыбызга келгенбиз. Ошондуктан эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, каалооңуздар болсо, мен азыр ушул жерге менин банкымды калтырып коем. Каалаган суммада бизге которсоңуздар болот. Биз өтө ыраазы болобуз. Банктан сырткары мен виза картамдагы балким бекитип коем. Чоң рахмат. Биз болсо ишке кеттик.